Көл таңын көрүп жатасыз, ардактуу көрүүчүлөр. Мына мынтип кайрадан жогоруда айтылгандай эле студиябызга дагы бир кичинекей коногубуз кирип келди. Жалпы көрүүчүлөргө биз тааныштыралык. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Кандайсыз, Эржан? Жакшы. Эржан биздин таланттуубуз, келечекте актер болгусу келген талант. Учурда Ысык Көл районунун Көк Дөбө деген айылынан келди таң атпай бизге. 9 класстын окуучусу экен Кадырбеков Эржан Калысбекович деген. Кандайсыз, Эржан? Жакшы, шүгүр. Көз телефондон эле сүйлөшүп аттык буга чейин. Буюрса мына көрүштүк, убакыт сааттар жетип дегендей. Жалпы эл менен учурашып алдыңыз? Кандайсыздар элдер? Жакшысыздарбы? Классташтар кандайсыздар? Салам баарыңарга. Мен түз эфирдемин. Айтпадым беле мен телевизорго чыгам деп. Мына чыктым дебейсиз. Жок, кантип айта албайм. Айта албайм. Кичине талкынданып атасыз, эчтеке эмес. Эржан экөөбүз эфирде сырткары кичине сүйлөшүп олтурдук. Эмне жаңылыктар, окуулар кандай десем, жакшы баары. Канат деген агайым бар, менин экинчи атам болуп калды деди. Мына ушул актерлукка түрткү берип, ары ээрчитип, бери ээрчитип, этиге зоболосу көтөрүлүп, элге аттын кашкасындай таанымал болуп калган актерлор менен жолуктуруп, алардан дагы кеп кеңештерди угузуп, иши кылып бардык жагынан тарбиялап келген Канат агайыбызга биз терең ыраазычылык айтып койсок болот, учурдан пайдаланып. Анан кече Канат агайыбыз дагы жалпы ушул Эржандын классташтарына таң атпай шарт түзүп берген экен. Ал шарт кандай десеңиздер, класстын ичине чоң телевизор алып келип, антенналардын баарын туташтырып, удлинителди узун жактан чубап келип, алып келип, жалпы классташтарына мына Эржанды көрсөтүп аткан кез экен. Бүгүн Көк Дөбө орто мектебинде биринчи сабак болбойт экен, болбойт. Болбойт го. Эржандын айынан болбойт экен. Көрсө мына Эржанды бардыгы тең жакшы көрүшөт экен, өзүнүн талантын сыйлашат экен. Жакшы, мына сонун мүмкүнчүлүк акырындык менен өсөт, өнүгөт деген ушул экен, Эми мына чоң жоопкерчилик, жалпы эл алдындабыз. Анан чыгармачылыгыңыз жөнүндө сүйлөшөлү. Макул. Эржан. Бул актерлукка кандай келип калдыңыз? Эмнеден кызыктар болуп калдыңыз? Же күмүр туткан адамыңыз барбы? Күмүр туткан адамым бар, ал болсо Аскат Сулайманов. Күмүр туткан. Анан актерлук кезим мындай, актерго кызыгыш үчүн мындай кичинекей кезимден бери эле кудулданып келем да, негизичи. Өзгөчөлөнүп мындай башка досторуңан? Жок, башка досторум дагы кудулда. Анан бири-бирибизди тамашалап мындай ойнойбуз да. Жакшы. Аскат Сулайманов деп калдыңыз. Азыр мына жогоруда Эржан актер болуш үчүн көп окуш керек деген өзүнүн мындай кеп кеңештерин берип өтпөдүбү? Анан кандайча ушул Аскат Сулайманов сизге ушундай кеп кеңеш берип калды? Сизди кайдан тааныйт ал киши? Канат агайдын жардамы менен тааныды Аскат Сулайманов. Канат агай ошонун Аскат Сулаймановдун номерин таап, издештирип бүт карап, анан ушинтип алдыга түрткү жасады да. Ошентип анан Эржан деген, Аскат Сулайманов деген мыкты актерлор сизди таанып, кайрылуу жасап, кийин Кудай буйрса 2 жылдан кийин орто мектепти бүтсөңүз, Аскат Сулайманов өзү айтты го дейм, мен өзүмдүн колумда болот деп. Канат агай өткөрүп берет экен да Аскат Сулаймановго буйрса. Жакшы. Анан айылда жүрөсүз, айылда окуйсуз, мына ушул айылдан эле баягы алыска кетчү жол, алама кетчү жол айылдан башталат дейт го, Мына өзүңүз кичинекей болсоңуз дагы апаңызды ичип алып, ичигенде дагы кичинекей баладай эмес, мындай чоң кишидей ичип алып, өзүңүз мындай токтолуттуу келдиңиз, көп көрөнгө менен келдиңизби деп ойлоп койдум. Эми мына жалпы көрүүчүлөр экөөбүздү көрүп атат. Кана Эржан, эмнеден баштайсың деп атса керек көрүүчүлөр дагы.
Эмнеден баштайлы? Ырдан баштайлы. Ырдап баштайлыбы? Мейли. Кел анда. Кайсы ырдайбыз? Көкдөбөнүн ырын ырдап берейин. Анда көк дөбөнүн гимини десек болот, Гиминден баштайлы баарыбыз. Көк дөбөлүктөр колду көкүрөккө алабыз анда. Эржанды ырдатабыз. Айылым тоборунан нурун алган, бабалар бейишко деп жашап калган. Суу кечип токойлорун аралашып, суктанып көкдөбө деп атап салган. Көкдөбө деп, суктанып көкдөбө деп атап салган. Айылдын ортосунан чоң суу агат, балалык эскербестен эсте калат. Булбулдун таңкы үнүн угуп турсам, кыялым ар кайсыны ойго салат. Кыялым ар кайсыны ойго салат. Элдери эгин себеп суу сыгарып, мал багып, төлдөштүрүп, төлүн алып, той кылып, кыз узатып, келин алып, неберең көкдөбө деп жашап калган, неберең көкдөбө деп жашап калган, Мынасыга. Бул ошондо көкдөбөнүн гимни? Анан мындай рэп аралашып кетет, окшойт го? Ким жазган? Муну көкдөбөдө дагы бир кудул атабыз бар, Турсубай ата. Ошол жазып берген. Мынасыга, ошол атабызга биз чоң салам айтып коюшубуз керек болот, Өзгөчө мындай гиминди мен биринчи жолу угушум. Ортодо мындай рэпти кошуп ийген жагын, Жакшы. Эми Эржан, актерлук жагына өтөлү экөөбүз. Макул. Келиңиз, кимди туурайсыз? Кинолордон дагы мындай туурап жүргөн жайыңыз бар экен, уккан билгениме караганда. Кичине пародия жанрынан да кур эмес экенсиз. Кайсындан баштайсыз? Жалпы мына таңда уйкусу ачылбай, көзүн ушалап, жазыла албай аткан көрүүчүлөрдү бир кыраан катырка бөлөп жазбайлыбы, Макул. Бирок мен абышкан ролун аткарып берейин. Жакшы болот. Ой, балам-ай, ушу эфирге мурда эле чакырбайт белең, Тети көкдөбөдө катылып жата берип, тазап кеттим, Эми эмне кылабыз, жашоо деген ушундай экен, буйрут экен. Ой, бизден 80-жылдары бери көкдөбөгө күнүнө концерт келчү эле. Кино десе, киного, театрга кино келди десе, чуркап барып баарыбыз 5 сомду аябай. Ошактан кинолорду көрчү келек. Анан бир Таңсуй деген бир бийлер чыгып калды. Ой, ал жаш кезде ал бийлерди тытчу келек. Буларды силерге айтканда эмне, силерге жомок эле болуп калат да булар. Эми айтсаңыз, бул Союз маалында эмне иштеп калдыңыз? Колхозго эмгек кылдыңызбы? Ой, айтасыңдай. Канча деген уйларды багып, ошонун сүттөрүн саап, 30 үйдү саап, кемпир үйдө эле калды эле. Ошол билет баарын. Уй саап, аппарат келгенде эле жыргап калдык элек биз. Кемпир канчада азыр? Кемпирим деген канчага чыгып калды? Бир 59га ушундайга чыгып калды. 59 болсо анда мен апаман 2 жаш улуу турбай. Сенин апаң канчага чыкты? Менин апам 57-де. Жакшы экен. Жаштык өтүп. Ушу азыркы жаштардын бийлегенин көрсөң, укмуш. Башкача бийлешет. Кандай бийлешет алар? Эмнеси жакпайт? Эми колдорун ал шилтеп, бери шилтеп эле коюшат экен, болду экен. Бизге же бут, баш, бүт кыймылдатчу да.
пул коюп бүт баары. Бири да кур калбай. Ооба. Жакшы. Демек азыркы жаштардын бул бийине нааразы турбайсыңар кичине, Ошондой болуп атат. Жакшы. Өзүңүз канчадасыз азыр? Мен азыр 97-ге чыгып калдым го. Кемпириңиз өзүңүздөн 30 жаш кичүү болуп калат экен, Бул канчанчы кемпириңиз? Биринчи эле. Жакшы. Кечирээк үйлөнүп калыпсыз, бир аз кечирээк, бирөө айткандай. Жакшы азаматсыз калчалары болсун. Эми жалпы элдин алдында дагы мына ушундай образга кириш кичине кыйыныраак болот, Эми ушинтип акырындык менен өнүп өсүп, ар жакта бир нерсе болсо да чыгасыз. Кызыгууңуз жакшы экен негизи актерлукка. Азыр көктөбөлүктөр бизге СМС каттарды көбүрөөк жазат болуш керек, экран алдында жазылган сандар аркылуу. Анан дагы белгилүүлөрдөн туурайсызбы? Балким ушул жана кинонун анча-мынча кызыктуу жактары бар. Мега тойду дагы андагы Союзбектин ролун дагы бизге жөнөттүңүз эле, мына ушундай талантым бар деп чалгачысы менен таанышаарда. Анан кайсыл жагын туурайсыз кинонун ичинен? Ким менен жолуккан кезин? Кинонун ичинен Мимозаны туурап берейин. Ушу насыбайда чыдабаса болбой калыптыр өпкө. Артка сальто жасаганды да унутуп калыптырмын. Тамаша. Деп коёт, Ошол эле Мимоза бул Эмиль Эсеналиев да. Анан Союзбектин ролунан. Союзбектин ролунан кайсынысын аткарып берсем? Жанагы мурут күйрүп алыпчы. Көрдүк элек го сизди мындай видео жөнөткөнүңүздө. Анда Союзбектин жанагы эме жагын туурап берейин, Палаткада жатышып жана аю келгендечи. Чурчу болгондорун. Ой, турбайсыздар ой. Мен энтети токойго барып келип, горилла менен согуш келмей артта келатат эй. Ой. Ай Союзбек куда? Кайдагы биякта горилла? Кайдагы биякта горилла? Тоонун арасында горилла болмок беле. Ошо дейм да, эмне эле артыман кубалап келатат. Деп коем да деп, Жана тоого барышып кудалары менен үчөөбүз ичип болот да, Жакшы. Анан келечекте мындай кандай максат коюп жүрөсүз, Эржан? Максат коюп жүрөсүз? Кайда окууну чечип атасыз? Жана ушул кинолордон көрө алабызбы келечекте сизди? Мындай сунуштар түшүп атабы? Балким мына өйдө жактагы таланттуу агаларыбыз менен тааныш экенсиз, балким кинолорго чакырып иштешели деп акырындан. Негизи бир жылы чакырган киногочу. Анда башка киши мындай биздин айылдаш эле да, Өмлөбекова чакырганда. Анан ал киного ошо бияктан Көкдөдөн тартып кетишкен да, мени кастинг депчи. Анан мен кастингден өтүп кетиптирмин да. А бирок башка бала тияктагы судьялар кайра башка баланы таап алышып, мен татылбай калдым ошондон. Жакшы, эми баары бир сизди мындай чакырат болуш керек алдыда, анткени кастинг башталган турбайбы сиз үчүн. Саламатсыздарбы? Ысык көл ТВ, Эржан, биз сени менен сыймыктанабыз деген кат жазып атат, 558 менен аяктаган абонент. Саламатсыздарбы? Көл тагы ишиңерге ийгиликтерди каалаймын. Көкдөбө айылынан биз кат жазып жатабыз деп 046 абоненти. Мына ушундай. Кийинкиси, саламатсыздарбы? Эржан, азаматсың, окууларыңа ийгилик, талантың өсө берсин, дагы чаба түш дейт. 0830 менен аяктаган абонент. Дагы жалпы айылдаштарың, классташтарың кимди туурата беришет? Же болбосо ушуну дагы кылчы, биз күлөт элек дешкендер барбы мындай бир? Кайсы бир ролдордон? Бир эме роль бар. Не роль эле? Жанагы эмени Аскат Сулайманов жанагы түрмөдөн чыгып келет эмес беле 3 күн. 3 күн чыгып келет. Кайсы кинодо эле? Байкуш экидегичи. Воля депчи. Ошонусун
турачат, анан мени телефонго тартып мындай, анан TikTokко жөнөтүп ушинтип. Ошол классташтарың, айылдаштарың суранган ролдордон аткарып берсең? Макул. Воля. Мен көргөндө силер көрбөй эле койла. Адвокат жаттым го чиркин. Дейт анан жанагы эме жагын турап берейинби? Сизге жибербедимби? 3 ролда бир аткарып. Жакшы. Ошол жерин. Теге шапкең калып калды үйдө, Ала келейин дегем, бирок ал шапке энем албай эле кой деген. Атам бербей койду деп. Ай. Тиги Зарина каякта? Ал Зарина кетпеди беле. Силер эмне аны билбейсиңер? Ал эң өз кызын, өз бир тууган атасы, өз атасы үйүнөн кууп жибереткен. Ами кокуй, неге? Бир болбогон сюрприз жасайм деп. Баласы айтыптыр. Ата! Ошо сюрпризиң болбой жатат го десе. Баласын да укпай, кубалап жибериптир. Өз баласын укпай, өз кызын кубалап жүрөбү. Тиги эми кантет? Анан ал ошентип жүрүп бир күйөөгө тиеткен. Кудай жактан барганга да эч ким жок болуп калган. Төрөгөндө төркүнүнө да барбай калат турбайбы? Кокуй десе. Ал эчтеке эмес, күйөөсү. Атаң барбы десе. Кыз атам жок дер менен задыраң чаап салсачы. Эми кыз байкуш чыдап жашап жүрө берет да. Анан бир күнү ошол кыз ошентип кетип баратып, ошентип жашап жүрүп качайын десе, кызды чачынан кармап калат экен күйөөсүчү. Күйөөсү чачынан кармап калпан. Эмеге столго коет экен да, эми бияктан койбой эле коеюн. Анан мен аял айтат экен, кызы, мени кой берчи, пожалуйста. Мени кой берчи. Мен сенден тажадым. Пожалуйста, мен кетейинчи. Күйөөсү айтат. Сен каяка барат экенсиң? Мен апамды сагындым. Мен атамды сагындым. Атаңдычы? Мен атамды эч качан сагынбайм. Апасы айтат экен. Ушунун баарына жанагы келесі атасы күнөөлүү. Атасы болсо. Света, экөөң Светиң өчүрүчү коюнбу? Анан аял болсо мен деп кетип калат чыгып. Жакшы. Света, Светиңди өчүрө чабайынбы? Жакшы. Мына өзү жалгыз туруп алып, эки кишинин ролун, эки кишинин диалогун бизге айтып берип атат. Эржан Калысбекович деген биздин жаш таланттыбыз буюрса. Ушуну көп суранышат, Анан дагы бирөөсү кайсыны? Дагы көп сурана беришет го, Эржан ушуну аткарчы дешипчи. Ушул эле го? Ушул эле. Дагы өзүңө жаккандай, өзүң аткаргың келип жүргөн, аткарып жүргөн барбы ролдордо? Тартынбай аткара бер, баарын айта бер. Авышкан роль эле бар мындай. Ошол эле жагат. Ошон эле күндө үйдөн аткарам да. Жана башында аткардыңбы ошол, же дагы барбы? Дагы сөз болсо уланып кете берем да. Ошон мененчи. Авышкан ролун ошондой эле же мындай андан дагы башкача образдарга түшөт белең, балким дагы сурансак азыр. Башкачараак образга түшмөкмүн. Анда бир теманы тандап ал ичиңен, кайсыны айтасың? Ошону авышкан роль менен баарыбызды бир күлдүрсөң. Сиздин атыңыз ким эле? Бекзат. Бекзат. Бекзат, мен сени ойнобо дебедим белем ай. Торпокторду карап койбойт белең бошоп кеттир. Азыр энең келсе экөөбүздөн өпкөбүздү жулаттыр, торпокторду кармап кел. Карачы тигини ошо эм саптыр уйду. Атаң озурайын десе, оюңа тойбогон бар экенсиң го чири. Ал торпокторду апам айтканда эмизе берсең боло берет да. Кайдагы тигил сүтү жок калбайбы? Кечинде эмне ичебиз? Айран уйтабыз, андан ашкан эмизе бер деген. Атаң озурайын десе, апаң экөөң окшошкон бала экенсиң атаң озурайдан. Экөөңөр тең онокко кетип калсаңар болмок, жалгыз калып.
Biz конокко кетип калсак өзүңөр эле кечке жинденип эле мен уйсабайм деп эле күндө ызы чукула бересиңер го. Ой, мен саганда деген утеп атпайбы мен, эмне кылайын эми? Силер жакшы айт экенсиңер да. Же катып кармап коюп атам, билбейт ошону. Ошо алдыгы колдоруңуз менен кичине катуураак мыжып коюп атат окшойсуз да, ошону абайлап саасаңар деле жакшы болмок. Биз деле конокко барып жыргагыбыз келет. Теттиги күрөңүр деген эме кечке эле куйругу шарпаңдатып эле бетке эле чаа берет. Ошону сатып ийбейсиңер, мага сатып ийип велосипед алып бербейсиңер. Отаңыз десе, элден тукумуланган уйда. Ошол улап берип атпайбы, калгандары улабайт. Башканысын эле сатпайсыңбы эмне? Велосипед ушунчалык кымбатпы? Эми тетиги Нурдинованын баласыныкындай велосипед алып берсеңер жакшы болот эле. Атаңыз десе. Ошо Нурдиндин баласын велосипед эмне алтындан жасалып турбу? Sen çoğuyç anın, çoğuyç velosiped emес машинасын кошо алып аласың сен. Мына рахмат. Мени велосипед эмес, машина алып бергиси келген атам Эржанга рахмат. Жакшы. Бул жактан кат келип атат. Саламатсыздарбы Эржан, биз сени менен сыймыктанабыз. 9-класстын атынан ысык салам барыңыздарга. Канат агай бар болуңуз дейт. Эржан азаматсың, биз 9-класстын атынан жазып жатабыз. Эржан өнөрүң өркүндөй берсин дейт. Ой, мына. Бул каттардын бардыгын тең мен бүгүн кечке чейин окуп бүтүрөт окшойм. Эржан азаматсың деп жазып атат. Элмира эжеиңер окшойт менимче. Эржан кандайсың дейт. 508 менен аяктаган абонент. Мына ушундай. Сиздер экран алдында жазылган сандар аркылуу жаза аласыздар WhatsApp'тан. Эржанга болгон балким сүрөп ийгилик каалап, окууларына ийгилик каалап, чыгармачылыгына түрткү берип дегендей. Жакшы. Дагы айта турчу сөздөр барбы? Бар. Айтыңыз. Аны могу футболканы ала келгем. Бул КВНге качкан футболка. Атайын Көкдөбөнүн ичинде элеби? Атайын ишо Көкдөбө деп командабызды Көкдөбө деп атап койгонбуз. Бул КВН команда. КВН команда мына артында мындай жазуу бар. Жетекчиңер Канат агай. Ысык көл району Көкдөбө командасы. Бул кайсыл айылдар аралыгында? Бул арасында болот. Неги болгон жана мындай Четпойсо Ананева, Корумду ушулардын арасында болгон да. Анан ошо КВНден биринчи орунду алып келгенбиз да. Силердин айыл? Жакшы. Анын лидери Эржан. Маданият министри болгон. Ким? Мен. Маданият министри. Мен жөн киши менен отурбай элекенмин да, демек. Маданият министр болуп иштейм мектепте. Анан кандай болуп атат ушул Маданият министрлиги ишиңер кандай жүрүп атат? Жакшы. Айлыгыңар убагында тийип атат. Айлыкты ошо кармап калып атат да, тийбейчи. Ошол вообще мен Маданият министр болгондон бери эле айлык ала элекмин. Чотто жумуштан чыгат окшойм. Чакпай атабы. Айлык аз болсо эле жумуштан чыгыш керек, Айлык аз эмес, даже бербей атышпайбы айлыкты. Кемитип коюшуп, Жакшы. Ошо тегеректе өзүңүз курдуу мектеп арасында уюштулат да бул КВН. Анан канча баладан турат? Кандай сценариңер кандай? Негизи 10 баладан турат КВН. Анан 10 бала тең жакшы аткарышат эле. Алар да куудул болуп кетишет. Бир 4 кыз ушундай да, 6 эркек болуп эметилет да. Ошентип анан ушул тегереңердеги айылдардын ичинен силер биринчи орунду жеңип алдыңар. Буюрса дагы качан уюшулат? Ошол Маданият министри болгондон кийин дагы алдыда пландарды айтып бериш керек. Ананева көрүп атат бизди, ар жактан бер жактан айылдар көрүп атат. 7 мартта эле 9 мартта да чыккан КВН. Чопонтада район боюнча болот деп чыккан. Ошо. Жакшы, ошол жака өзүңүздүн балдарды алып барасыз буюрса. Сиздин жетекчиңиз Канат агай. Жакшы. Анан Канат агайга дагы учурдан пайдаланып салам айтып койсоңуз болот. Мына бизге ушул Ысык көл таңына таланттууларды эл ичинен ушинтип алып чыгып келебиз. Анан алгач эле бизди ушул көрүп билер замат чалып
жазып атты. Кандайсыңар, мен Канат агайымын. Ой, кайсы Канат агай элеңиз десем, мен ушундай балдардын агайымын. Көктөбөдөн биздин Эржан деген балабыз бар деп жанагы Аскат Сулайманов кайрылган видеонун баарын жиберип, анан аябай сиз дегенде күйөт экен агайыңыз. Агайга бир учурдан пайдаланып ыраазычылык айтып койсоңуз болот. Агайдын кайсы сапаттары жагат, анан кайсы сапаттары жакпайт? Агайдын мындай кайсы өзүңдүн планыңды айтсаң баарына макул боло берет да. Балдар уюштуруп мындай бирдеме кылалы десе ошол макул дешет мындай. Агайда мындай Колдойт, э? Биз менен кошо чогуу болуп кетет да. Жакпаган сапатычы барбы? Жакпаган сапаты жок. Айта бер болсо баягыны. Жок. Жок, э? Ана балдар менен бала болуп, бала кыял турбайбы? Канат агайга да биз ыраазычылык айтып коюшубуз керек. Ушундай агайлар бар үчүн ушу эл арасында чыга албай жүргөн таланттар мына бизге жетип келип атат. Бул сиздин ийгилигиңиздин башаты десек дагы жарашат, э? Ооба. Жакшы. Азыр кат келип атат. Саламатсыңарбы, Эржан? Өнөрүң өркүндөй берсин, ишиңе ийгилик каалайм деп Венера жазып атат. Бар бол Эржан, азаматсың, сени жакшы көрөбүз деген катын Мира эже жазып атат. Азаматсың, бар бол Эржанбай дейт. Бул жактан 0148 абоненти. Мына ушундай эле кыска-кыска каттар келүүдө. Эржан, азаматсың, максаттарыңа жет, биз сага ишенебиз дейт. Ишеничтикти акташ керек болот, э? Акташ керек үчүн эмне кылыш керек? Ишеничти. Иштеш керек. Иштеш керек деген. Кандай иштеш керек болгондо Маданият министрлигиндеби же каякта? Маданият министринде бардык жерде иштеп, анан мындай актер болушуң керек. Актердон еще азыр уялбай айтышың керек баарынан. Тартынбаш керек эл алдында, э? Тартынбаш керек. Сүйлөшкөн кызыңа да салам айтып койсоң болот? Барбы? Жок. Жокпу, э? Ооба. Саламатсыңарбы, абдан сонун көңүл ачуу болду. Эржан, балам өркүндөй бер, мыкты актер бол. Ак Суу районунан салам айтабыз дейт. Мына ушундай кат 142 менен аяктаган абоненттен келүүдө. Эржан, талантың өркүндөй берсин, ден соолук бекем болсун, кыргыз элин алыска тааныткан жигиттерден бол деп. Арыстанбек атаң, Мээрим апаң дейт. Ал Мээрим эжей болуп кетет. Эжейиң, э? Жакшы. Эржан, анда сага окууларыңа биринчиден ийгилик каалайбыз. Ушуну таштабашың керек. Мына апаң дагы бул жакка чейин жетелеп келип олтурат. Ошол ишеничтин баарын, ошол кадамдын баарын кийин акташың керек болот. Сага үмүтү чоң экен. Көкдөбө айылы, Ак Суу районунан дагы мына колдошкондор чыгып атат. Муну токтотпош керек. Актер болуш үчүн эмне кылыш керек экен? Актер болуш үчүн тартынбай баарына жооп бериш керек. Мына ушундай. Окуш керек. Окуш керек, көп окуш керек. Көп китеп окуш керек, э? Жакшы. Арасынан өзүңүзгө керектүүлөрүн дагы көбүрөөк окуш керек. Китеп десе баарын окуй бербей. Жакшы, эми сизге эркин микрофон берейин. Кимдерге салам айтасыз, кимдерге ыраазычылык билдиресиз? Балким атаңызга, апаңызга дегендей. Көктөбөнүн баарына эле салам айтам. Камерага. Рахмат агай, эжей, классташтарым ушундай колдоп койгонуңарга. Мээрим эжей, дагы толтура мектептин ичинде эжейдин баарына салам. Силерге чоң рахмат ушуларга жеткизгениңерге. Мээрим эжей жок болсо азыр мен бияка келбейт болчумун. Канат агай экөө жок болсо. Экөө түрткү жасадым ага. Рахмат ошолорго. Үйдөгү энеме, бир туугандарыма салам баарыңарга. Мына ушундай. Эржан Калысбекович Көкдөбө айылынан, Ыскөл району Көкдөбө айылынан бизге келди. 9-класстын окуучусу. Баягы алтындан кемериң болгончо алтындай өнөрүң болсун дейт го. Ошол мына өнөрдү берген экен жараткан сизге. Эми муну дагы арттырып, өркүндөтүш өзүңүздүн колуңузда экенин жакшы билдиңиз, э? Ооба. Ишенич болуп аткандан кийин ошону акташ керек болот. Эң негизгиси эмгектин гана үстүндө жүрө берсеңиз жарашат буюрса. Телефон бар, тиктоктордо барсыз, атактуулар менен опыт алмашуу болуп атат, ичара, туурабы? Ооба. Ошонун баарына түрткү болуп аткан мына жетелеп келген апаңыз да, мектепте окуткан Венера эжейиңиз да, Канат агайыңыз да, баарында экен. Буюрса ошол ишеничтерди актайсыз деп биз дагы терең ишенебиз.
Ержан, сизге чоң рахмат. Жакшы барыңыз. Окууларга ийгилик. Көктөбөгө бизден көп салам айта барыңыз. Кайрадан көрүшкөнчө эми сизди буйруса кийин кинолордон, балким сахналардан көрөттүрбүз. Ийгилик болсун, ак жолуңуз ачыла берсин. Ардактуу көрүүчүлөр, сиздер Көл таңын көрүп жатасыздар. Бизден эч кайда алыстабаңыздар.